туура келген жок. Жанагы Конституциянын 4 статьясынын 5 беренесинде 2003-жылы Конституцияда жазылган жер жеке менчикке берилсин деген. Эми азыркы Конституцияда жер менен кошо жер байлыктары кошо берилсин деп коюптур. Так, мынакей мен азыр бүгүн ушуну угуп аткан башчылар болсо суроо берет элем. Жер байлыктары бүтүн Кыргыздын энчиси. Ал бүгүнкү эле муундун энчиси эмес. Дагы бир 100 муун болобу, 200 муун болобу келечекте билбейбиз. Кыргызда дагы канча муун жашайт. Ошолордун энчиси. Мына айтып коюңуз, бүгүн ошолордун бардыгын Америка сатып алса, Кытай сатып алса, же Казакстан сатып алса, келечекте муундар эмне кылат? Ушу суроо кандай болот? Мына бул мени канааттандырган жок баш мыйзамдан. Экинчи маселе боюнча республика мамлекет болуш үчүн анын чек арасы бүтүн болуш керек. Мына биздин бүгүн чек арабыз бүтүнбү? Биз мактанып атабыз. 16 жыл, 17 жылдан бери мынакей өзү эгемендүү мамлекетпиз деп. Бүгүнкүгө чейин биздин чек арабыз жыртык. Күнүгө 1 метрден болсо да ачык эле айтыш керек, казак туугандар же өзбек туугандар 1 метрден бери жылып келатат. Үзөңгү кубушту мен айтпай эле коеюн да. Мен өзүмдүн башымда турган бир немени айтайын. Бизде Кара Буура районунда Ойгайың, Байдамтал деген жайлоолор, биздин ата бабабыз бүт ошол жайлоодо жайлап жүргөн. Бүгүн ошол жерди бүт бойдон өзбектер алып койду. Мына азыр автомат менен кайтарат. Биздин бир кыргыз, менин бир ата бабам ошол жака чыга албайт. Бул эмне деген сөз? Так, биз мамлекет болсок, адегенде чек арабызды, жерибизди коргоп албайбызбы? Жерди бизге ата бабалар кан жанын төгүп туруп таштап кеткен го. Но жер менен ойноп, жер менен ушундай мамиле кылган туура эмес го деп ойлойм. Анан муну мен дагы бир карап көрүш керек. Муну баягы мурдагы спикерге да айткам, теге Марат Султановичке. Марат Султанович, муну атай киргиздиңерби же байкаган жоксуңарбы деп. Анан айтат, биз аны кайта обсуждать этебиз деп. Эми аны кайта талкууда жок, эчтекеси жок, референдум өтүп кетти. Бул өзү кыйынчылык. Мына бир эле мисалды айтайын. Учурунда биз бир өкмөт менен сүйлөшүп отурганда айтканда, арак, нан, кант ушундай стратегиялык маселедеги заводдор, фабрикалар өкмөттүн колунда калыш керек. Себеби пенсионер деген бар, кедей кембагалдар деген бар, балдар деген бар. Мына быйыл ошол кайталанды го. Завод, фабрика жок, нан жасай турган так бардыгы ачык отуруп калды го. Караса баарын сатып талап кеттир, жок кылып кеттир. Ошолордун бардыгы мамлекеттин колунда болсо, жана пенсионерлерди, кедей кембагалдарды, балдарды бакканга жарабайбы? Бүгүн мына мисалы үчүн биз кен байлыктарын баарын сатып жибердик. 10 жылдан кийин ким айтат, ким кепил болот? Булар саясатчылар келет кетет. Булардын баары убактылуу нерселер. Бирок жер деген, жер байлык калыш керек. Мына Американы эле карабайлыбы? Өзүндө толгон-токой кен байлыктар бар. Бирөөнө тийбейт, бүт башка жакты иштетет. Себеби келечек муундарга арнап койгон бул акылдуу саясат, бул көрөгөч саясат. Бизде ошондой бир деме болуш керек го. Мына келечекте дагы шайлоодо жакындап келатат да. Ошо шайлоого кандай десеңиз, мына азыр эме болуп атат, партийный шайлоо. Баягыдай уруу шайлоо жок. Жанагы ар ким өзүнүн эле айылында кызын шайлап алчу эле. Ошону кандай дейсиз? Эми шайлоо дегенде эле ушул келечекте партиялык тизме менен деле ушул депутаттар ошол жака эл деп, журт деп, жер деп күйгөн депутаттар барарына мен анча көзүм жете бербейт. Себеби бүгүн эле арга мурдагы бир партияда жүргөндөр экинчи партияга секирип, анан кийин ал жерде баягы эле акчанын тегерегинде сөздөр болуп атат. Акча деп жүргөн жерде тазалык деген болбойт да, ал көрүнүп эле турган нерсе. Кимде акча көп, ошол депутат болуп барат, анан ал дагы байысам дейт. Ал эл жөнүндө, журт жөнүндө ойлой турган ушундай бир таза депутаттар келерине мен күмөнүм бар да, чынын айтканда. Демек, сиздин үмүтүңүз азырынча мен бул маселе мени анча ишендире берген жок. Эми Омурбайга бери көптөн суроо келип калды. Анемиядан баштарга жана чоң кишилерге, жаш балдарга жана чоң кишилерге дарылар барбы? Экинчиси, ала деген оорунун дарысы барбы? Талант Бишкек. Биринчи суроо боюнча, анемия боюнча,
Мен бир эле мисал келтирип кетейин. Ушу мындай бир ушул Бишкектен эле жакын арада бир келин ушу өмүр бою өзү учетто турат, анемия боюнча жанагы железаны компоненттери менен ичип жүрөт, темирди. Анан ошол кишинин гемоглобини 80ден эч жогору көтөрүлбөптүр. Мага келгенде айттым, сиз ушунун баарын таштап коюңуз, менин бир эки дарымды бир ай ичиңиз, анан канчага көтөрүлөрүн айталы деп. Бир ай ичкенден кийин 80ден 102ге көтөрүлдү. Демек мен бул темири жок эле, башка дарылары жок эле анемияны кадимкидей эле көтөрүп коем. Көтөргөндө дагы ал мындай көпкө чейин анемия кайталанбай турган деңгээлде көтөрүп коем да. Ал эми муну ала тууралуу болсо, бул аланы Кыргызстанда эч ким дарылай албайт, чынында. Муну Үрүмчүдө уйгурдун больницасы бар, ошол жер жакшы дарылайт, кубалыктар жакшы дарылайт да. Анан ушу бир кубалар ошол жерге бир филиалын ачты деп жүрөт эле. Мен азыр эсимде жок, балким ошолорго да кайрылып көрсө болор. Мына бирден зоб деген оорудан кандай дарыланса болот? Эми зобтун ар кандай түрлөрү бар. Айрыкча бул зобтун жаман жери жанагы токсический зоб деп коет, жанагы тироксинди көп чыгарган. Мына ошондон сагыраак болуш керек, анан калгандары мындай жеңилирээк эле өтөт. Зобту операцияга жеткирбей эле жөн эле дарыласак болот. Зобтун дагы жакшы дарылары бар. Бирден орусча келиптир. Почки, печень, ноги скручивает, желудок, все болит. У вас лекарство сколько стоит? Эми келсе көрүп, канча дары менен жакшы болот, кандай болот, муну мындай сүйлөшсөк болот да. Чын-чынына келгенде, мына Кыргызстандан келген адамдардын баарынын эле акчасы жок. Мен ошол дарынын 50%-ына берем. Кээ кезде жөн деле берем, мындай эметип туруп, акчасы жок болсо айла жок. Кайрылса жардам берем. Приходите, он снижает вам на 50%. Вот академик обещает вам. Да. Вот, Если совсем ничего нет, мы можем бесплатно дать. Это как помощь. 20. Төрөгөндөн кийин 2 айдан кийин онкологический болезнь кайра болобу? Туура эмес тазалоо, клетканы алып салгыла, матканы алып салгыла деп айтышат. Чынара Бишкек шаары. Жок, алдырбагыла. Адегенде көрөлү, мында дарылап деле жардам беребиз. Бул дагы бир жана зоб туруп жана сиз айтыңыз. Зоб боюнча жардам бар. Буттар, муундар ооруп жатат. Сол буттун томугун шишип кетип жатат. Эмне кылабыз? Эми муундардын ордуна абдан көп түрлөрү бар да. Муундар көп нерседен ооруйт. Бруцеллезден деле ооруйт, ревматизмден деле ооруйт, ревматоидный артрит дегени бар, дагы көп түрлүү муун оорулары бар. Мен адрести айтып бердим го, келсе көрүп, анан кийин жардам берели. Бирок жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар. Мынеден Бактыкан дейт, Бишкек шаары, бала реанимацияда жатат, сиз менен жолугуп консультация алам дейт. Сиз менен кандайча жолугуша алат дейт? 59 57 38. Сиз ушу Бишкекте болосуз туура? Анан эми мындай дагы бир суроо да, Омурбайга биздин коомубуздун акыбалы, мына адеп аклагыбыз чынында бир жагынан сүйүнө турган да нерсе бар. Жаштарыбыз ыйманга келип атат көптөп. Анан бир жагынан бузулган жагы да көп болот да. Аябай көп жанагындай жаман нерселер болуп атат. Дене саткан, бузулган жанагындай сауналар дагы толтура ушундай жаман нерселер. Анан жылаңач жүрүү, адепсиз жүрүү ушундай көбөйдү да. Ошого кандай көз карашыңыз? Ушуну оңдой алабызбы? Ушуну кантебиз же баарыбыздын оокат менен эле жүрө беребизби? Ар ким өзүбүздүн оокатыбызды кылып эле анан ушу келечегибизди карабай. Эми бул өтө мындай кыйын маселе да. Мен сиздин жанагы берүүлөрүңүздү көптөн бери көрүп жүрөм. Коломтодо чыгасыз, башка берүүлөрүңүз бар. Сиз көп жолу айтып атасыз, мынагу жаштарды мына мусулманчылыкка, динге кайрыш керек деп. Мен буга макулмун. Мен буну толук колдойм. Себеби мен өзүм коммунист болуп жүргөндө деле эч качан атеист болгон эмесмин. Коммунист болуп жүрүп деле ошол Куранды таштаган жокпуз. Кудай деп күнүгө 3 мал Кудайга сыйынабыз да. Эми жаштарды деле биз
өтө терең мусулман болуп кетпесе дагы Алла Тааланын бар экенине ишендирип, бир табиятта бир чоң күч бар, ушуга сыйынып, ушуга мындай жалынып туралы деп. Анан жанагы мынагу арак ичкендер, наркомандар, биз Назаралиев менен көп эле маселе кылып, уну деле бир дарылатып, ушу передачада айтып коеюн, Назаралиев менин колуман чыккан бала. Ошону мен бейиштен тарбиялап чыгаргам. Биз учурганбыз аны, азыр эми Назаралиев болуп кетти го. Ошондо эле ошол наркомандарды жана алкоголиктерди дарылатып, ошондой иштеткенбиз. Бирок эгерде адам бирдемеге ишенип, чынын айтканда Аллага сыйынмайынча, бул муну токтотпойт. Ошон үчүн жанагы силердин берүүңөрдү мен абдан колдойм. Бул жаштардын баардыгын кичине динге кайрыш керек. Бирок өтө тереңдетип, жана хизбут тахрир кылып жибербеш керек да, мындай чеги менен баардыгын өзүнүн орду менен кайрыш керек балдарды. Мындай да эми медицинада жанагы эң негизги маселеси профилактика да, ошо оорудун алдын алуу туурабы? Алдын алуу. Ошо ооруду жугуштуруп албоо, ооруга себеп түспөө, жанагы бир оору алып келе турган нерседен коргонуу туурабы? Профилактика деп. Анан мына мисалы ошо мына аракечтик, наркомания сыяктуу аябай коркунучтуу, ден соолукка да, өмүргө да коркунучтуу нерселер бар туурабы? Ошонун да профилактикасын жасаш керек да, өкмөт тарабынан да, дин тарабынан да. Ушуну кандай дейсиз? Эми ага бар эле турат. Бирок бир айтарым, ошого жанын сабап, ошонун үстүнө түшө калып иштеген адамдарды көргөн жокмун да. Мындай кээ кезде жыйналыштарда, конференцияларда, жана ушундай чогулган жерлерде айтылып калат, ушундай кылыш керек деп. Өзүнүн милдети, ошону жасаш керек. Бирок баягы мурдагыдай айтып атам го, бир 15 жыл, 20 жыл мурдагыдай жанагы адамдарды медицина менен тааныштыруу, санитардык мындай билим берүү, медицинадан тааныштыруу деген жок го. Мына мисалы үчүн бүгүн жакшы силер менен маектешип отурам, бир топ элдер көрүп калды, маалымат алып калды. Мен жанагы мурда КТРге бир 2 жолу бардым да. Жигиттер, мына элдин акыбалы кыйын. Элде башкасын айтпайын, качанкы чогулуп кеткен малярия кайрап чыкпадыбы? Андай малярия деген Кыргызстанда болгон эмес да. Баткенде, мына Чүйдө тиги бул маселелер туруп атат. Жанагы малдан жуккан көп оорулар, алар туруп атат. Өзү адамдын оорулары баягы күчөп атат. Мына жанагы туберкулез деген мен канча жолу какшап жүрөм, 20 жыл болду какшап. Баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман деп чоңдорго мен мындай көбүрөөк түзел айтып коем да, мындай этика мындай сиз биз дебей эле. Ошонун кээ кезде пайдасы да тийип калат экен. Туберкулез деген программаны Жумагуловго мен статистиканы түз айтып отуруп, кулагына куюп отуруп, ошондо жеткиргем так. Мен Москвага передачага кыргыздар кызыл китепке жазылып кала турган болду, бир жардам берсеңер болот деп туруп кыйкырып отуруп, ошондон кийин ошо ачкан ошону. Эми баарыбыз медиктер кыйкырып чыгышыбыз керек да, жеткиришибиз керек да. Бир болбогон нерселерге тыйын тыпырлардын баарын чачабыз, аш тойлордун баарына гүлдөтөбүз. Андан көрө мындай элибизде ушундай бир маселелер туруп атат. Мына бүгүн Кыргызстанга мынча тонна дары чыгарып бер десе, чыгарып беребиз го. Биздин колдо турат. Мына биздин дарыларды бүт Европа. Бир кызык нерсени айтайын, ушу Туркиядан өткөндө жанагы бир посолу келип, ошо Америкада болуптур, Кытайда болуптур. Ал жерден дарыланып, анан биздин дарыларды ушул жерге келди. Эми ушундай дарыларды өзүбүздүн колдо турган нерсени колдонбосок эмне кылабыз? Жакында Турция келип туруп, жана каналды 1 сааттык фильм тартып кетти биз жөнүндө. Альтернативный метод лечения рака, Турция, Израиль, Америка, Кыргызстан деп. Ошонун ичинде, фильмдин ичинде жалаң эле Кыргызстан жүрөт. Кыргызстанда тиги бар, Кыргызстанда бу бар. Тиги кара көлү турат, тузу турат, чөптөрү турат, жемиштери турат, ушинтип дарылайт экен деп. Эми ушунун баардыгын колго албасак, эмнени колго алабыз эми? Жалан Омурбай бул ден соолук бир эле врачтарга керек эмес, ден соолук баарыбызга керек. Коомдун баары катышыш керек. Коом баары чогуу иштеш керек. Мамлекеттик маселе. Ден соолугу бул мамлекеттин күч кубаты.
Анан бери дагы көптөгөн суроолор келип, колдоо сөлдү кандай дарыласа болот? Нуриза дейт. Не дейт? Сөл, колдоо сөл. Ал эми сөл, ал жеңил эле кете турган нерсе, дарылары бар. Келсе ал сөлдү. Анын анча проблемасы жок. Киста, миома, грыжа кандай дарыланса болот? Сиздин адресиңизди айтып коюңуз дагы. Мына Роза Молдовановкадан дейт. Роза. Киста, миоманы ошол токтотуп койсок болот. Дарылар менен эле. Эч кандай операциянын кереги жок. Адресиңиз? Адреси жанагы эле Тыныстанова 20, телефону 59 57 38. Псориаз кантип дарыланса болот? Кубан дейт. Псориаздыкы кыйыныраак, мындай эметип, бул өтө мындай көпкө созула турган оору, кайталанчу оору, ошол кармагандарын, жаңыргандарын узартса болот да. Эми жакшылап дарылаш керек. Мунун ыкмасы бар. Муну Бишкекте дарыласа болот. Бирден жүрөк менен өпкө жөтөлүнүн кандай айырмасы бар дейт. Экөөнүн айырмасы барбы дейт. Айырмасы бар. Жүрөк менен өпкө. Жүрөк менен өпкө. Эми айырмасы эле ушул. Жүрөк начарлаганда өпкөгө өтүп кыйналат, кан толуп калат, кан көбөйүп кетет, застойбу деп коет тиги, токтоп калгандай застойный явление. Ошондон эметет да. Өпкөнүн жөтөлү болсо, ал жана воспалениеси бар, бронхиты бар, хронический пневмониясы бар. Сиздер жүрөктү да Жүрөктү дарыласа, жүрөктүн жөтөлү кетет. Дарылайсызбы? Дарылайт, дарылап туруп кетирет аны. Жүрөктүн дарысын ичет. Жанагы заараны айдай турган дарыларды ичет шыгыл, анын өзүнүн схемасы бар да. Бирок сизде да ошондой дарылар бар. Дарылап коебуз, анын проблемасы. Ошо мына Тагай Тыныстанова 20 кайрылып бериңиз, иншалла. Мына Омурбайга дарылайм деп атат. Эмне үчүн илимий иштеди Казакстанда гана жасайсыздар, Кыргызстанда эмнеге иштебейсиздер? Шекер Бишкек шаары. Мындай Кыргызстанда чынында илимий иштерге мына кошумча каражат керек да. Каражат деген Кыргызстанда кичине азыраак. Мен чыгарган дары дармектердин баарын эле Кыргыздын мен деген жигиттери же бизнесмендери ала бербейт. Казакстанда болсо аларга эгерде жакшы болосуң десең, акча аяган жарандар жок да ал жерде. Ошон үчүн жанагы чыгарып аткан дарынын компоненттерин дагы, жанагы чапан чупандарын дагы идишин ошол Алматыдан алганга жеңилирээк да бизге. Врачтар лечениеге көптөгөн ашыкча акча алып дарылашат, ушинтип кылган туурабы дейт. Берим Бишкек шаары. Мындайда мен ар дайым айтам, мына ооруларга дагы бир жолу кайрылып коеюн, ушул маселени көп айтам. Бечара оорулар көптөгөн жерлерге бара берип, акчасын чача берет да. Ошо баргандан мурда ошол адистин деңгээлин билиш керек да. Ошонун колунан келеби, келбейби, ошол жөнүндө бир маалымат алып туруп анан барыш керек да. Болбогон жишерлери мындан кандай эле жанагы дарыгерлери болсо, айрыкча элдик дарыгерлер жана таап-сааттар, ой муну мен аяктырам дейт дагы, башын айлантып туруп немете берет. Жөнөкөй эле нерсеси бар. Болуп туруп аяктырасың. Эгерде аяктыра албасаңчы, эмне кыласың? Анда компенсация сураш керек. Мына убактың кетти, акчамды бердим, жакшы кылган жоксуң. Дай акчасын кайрып бер, дагы кошумча төлөп бер, аяктыра албасаң. Иши кылып колуңан келбесе, бул ишке катышпаш керек да. Ушундай маселе коюш керек азыр оорулар. Эми бирок бир жагынан мындай да, эми азыр машинаңды оңдосоң 1000 сомго бир 2 сааттын ичинде оңдоп алып. Анан адамды оңдогондо акча аз, чынында медиктердин айлыгы аябай аз болуп атат. Ушунун бир жолу барбы? Жок, бирок акчасы аз болсо макул, аяктыра бер, акчасын ал, бирок жардам бер да. Жардам бере албай турган болсоң, жардам бергенге көзүң жетпесе, ал бечаранын акчасын алып эмне кыласың, кобара кылып? Колуңан келбесе анда кийлигишпи? Бирок медиктердин акчасын көбөйтүш керек дейсиз. Медиктердин акчасын эми медиктер булар өтө бир мындай жогорку даражадагы маданияттуу, эң гумандуу адамдар. Булар бир акчага муктаж болбой жашаш керек да. Мамлекет муну көбөйтүш керек. Азыркы көбөйтүп койгон, азыркы көбөйттүк деп атат. Азыркы көбөйтүп койгону көп болсо бир бөлкө нанга кошумча болгондур, анан башка кайдан көбөйдү эми. Чынында эми бул туура эмес да. Мисалы туура эмес. Медиктердин айлыгы көп болсун. Медик менен мугалимди булардан айлыкты аябаш керек. Булардын мээнети
бул шор мейнет. Адам менен Адам менен адамдын өмүрү, ал ошол адам жөнүндө ойлонот, толгонот. Эгерде бир аяктыра албаса, мындай эметип өзүнчө нерви кетет. Же болбосо жанагы колунан келбей калганда, бир кыйын акыбалда турганда, ошонун үй бүлөсү катары эле эметет, кыйналат ошол. Жардам бере албай калдым деп туруп. анда эми Омурбай агай аябай кызык маек куруп бердиңиз. Чоң рахмат. Биздин убакыт бүтүп барат. Азыр чакан сиздин фильмиңизди көргөзтүрөбүз. Иншалла, Кудай бурса, ушул жака келип бергениңизге, ушундай баалуу убактыңызды кетиргениңизге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Анда урматтуу көрүүчүлөр, эми көрүшкүнчө саламатта болуңуздар. Азыр биз сиздерге ушу Омурбай агайдын центри жасап аткан иш жөнүндө кичинекей фильм тартуулайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ради сохранения здоровья люди готовы на многое. Идти к знахарю, искать дорогие таблетки, покупать незнакомые травы. Травничество в последние годы стало особо популярно. Газеты пестрят объявлениями о кудесниках от фитотерапии и их препаратах. Те, в свою очередь, обещают исцеление от любого недуга, а гарантируют его лишь единицы. Как же не ошибиться и не навредить своему здоровью? Меня, например, несколько смущает, когда объявляет, например, препарат действует, допустим, на все органы. Такого не бывает. Даже, допустим, лекарственные вещества, действующие болеутоляющим образом на головные боли, и то 100% может не действовать. К сожалению, не всегда распространители, допустим, вот различных компаний препаратов не медицинские работники. Бывает, что потомственные травяники, так, что это из поколения в поколение передается секреты траволечения, так, это природа лечения. Если это человек такой, то можно бы поверить. А если человек там взял монографии, брошюры и несколько рецептов выучил и это начал готовить, это тоже совсем другой вопрос, так. И самое главное, я бы посоветовал больным, чтобы они требовали гарантии. Врач-травник, ученый-президент Международного фитоцентра СНГ, академик Калифорнийской академии наук, образования, индустрии и искусства Омарбай Нарбеков много лет занимается природолечением. Широко применяет лекарственные травы, мумиё, лечебные минералы. Его всегда волновал вопрос, почему медицина берет у природы не все, что возможно для эффективного лечения больных. Ведь использование натуральных средств нередко позволяет избежать даже хирургического вмешательства. Моя мама 18-го года рождения, вот, и после смерти отца она сильно сдала. У нее был целый букет болезней, там хронический пиелонефрит, артрит, реактивный, значит, гепатит, там еще куча болезней. Вот. И она почти не ходила, еле-еле передвигалась с палочкой, падала несколько раз. Вот. Я ее сюда привез, к Нарбекову. В течение 2 месяцев она встала на ноги и, когда уезжала, даже забыла палочку. Народная медицина хранит немало уникальных рецептов. В их основе лекарственные растения высокогорья, их масла, мед, мумиё. Дело настоящего врача, считает академик Нарбеков, отыскать, восстановить и поставить на службу здоровья человека все, что возможно безболезненно взять у природы, как и поступали наши предки. Наши предки намного лучше контактировали с природой, знали секреты природы, знали секреты вот этих лекарственных растений и природных минералов или части органов животных, так, и они настолько искусно готовили все эти рецепты, так, мы просто не дошли до этого, мы все это забыли, растеряли, так, поэтому возвращаться, искать вот эти старые рецепты, это стоящая вещь. 10 лет Омарбай Нарбеков возглавлял в Киргизии НИИ курортологии и восстановительного лечения. Его идеи по созданию лечебных продуктов на основе даров природы поддержал известный российский кардиолог Евгений Чазов. Сегодня уже 9 препаратов получили добро на клиническое использование. Они стали призерами Европейского центра маркетинговых исследований в Бельгии. Препараты Омарбая Нарбекова помогают в лечении многих, даже самых серьезных заболеваний.
Сегодня мы смело, безбоязненно можем лечить все доброкачественные опухоли человека, так? Но иногда беремся и за раковые клетки, там, комбинации только. Ну, где это уже нельзя оперировать, где уже нельзя ничем помочь, но как это последняя надежда, вот это мы тоже этим занимаемся, так? Мы не занимаемся только вот это хирургическими больными. Это удел хирургов, они этим должны заниматься. И еще особенности. Наши препараты одинаково действуют, значит, на детей, на женщин, на стариков. Так у нас возрастной ценз нету. В лечебной практике академик Нарбеков сочетает наработки западной классической и древней восточной медицины. Состояние здоровья человека травник может определить по ладони, стопе или радужке глаз. На родине, в Киргизии, Омарбая Нарбекова хорошо знают. Среди его пациентов немало известных людей. Я давно уже наблюдаю, знаю о том, что он занимается действительно особой, уникальной медицинской такой деятельностью, исцелением, не только вот стандартными способами, научно обоснованными, но у него есть свое видение, свое понимание, как надо относиться к тем или иным проблемам человеческого организма, человеческой сущности, личности. Он все это учитывает. Считаю, что он взялся за направление не просто безопасной медицины, а физиологичной для улучшения деятельности органов, допустим, защищающей организм от многих других заболеваний. Поэтому я лично, например, к профессору Нарбекову отношусь очень уважительно. Разумеется, эти препараты стоят недешево. Слишком уж сложная и уникальна технология их приготовления. Но они могли бы помочь в улучшении здоровья инвалидам, ветеранам войны и труда, чернобыльцам, детям и другим незащищенным слоям населения. Для этого, убежден Омарбай Нарбеков, нужен государственный заказ. А если поставить изготовление лечебной природной продукции на хороший промышленный конвейер, они могут стать значительно дешевле, а значит доступнее.